келдик. Сүтү неме көрбөстөн кам буттарың качан чыккан, эмне болгон, баягы элдер көрүш керек болуп атат да. Баягы чындаппы, жалганбы, ар түрдүү адамдар бар да. Мындай оору менен канча жылдан бери ооруп келесиң? 22 жылдан. 22 жылдан бери. Быйыл уже 23 жылды атасыңбы? Ооба, быйыл 23 жыл болду да. Ушинтип өсүп турат, а? Ушинтип өсүп турат. Кытышып турат анан кийин. Кытышат. Кытышат, кыйын кытышат. Сыйып таштайм. Өскөндө сыйрып таштайсың. Нолары чыгат, нолары. Чыгып, түшүп, кайта эле ордуна Азыр нелер мындай катып калып турго, булар анан кийин чыгабы, кандай өсүп турат, чыгып турат, а? Жана суу басканда жебейт, кайчы менен кыркып. Бул азыр каттуу да? Каттуу. Кайчы менен кыркып, курч бычак менен кыркат, жумшатып алып. Жумшап балжыраганда, анан маз коёт. Адеке коём го. Жарылбаш үчүн. Жарылбаш. Жарылып кеткенде бороплюс коёт, левомакол коёт. Жарылып кеткенде, мындай жарылып кеткенде баса албай калат. Бир кечен кетти, жарылып. Эти кошо жарылып кетет да. Бул жагында ошондой, э? Колдорумчу, колдорум. Колдорумда уже жазылбайт. Ошого жумулуп калган. Мына эки кол менен кыймылдайт. Кыймылдайт баары эле. Жок, Кыймылдайт, бирок кармашы. Монтип ортолорунда монтип калган да. Ортолору оңор эмес болуп турат да, ломбуп. Ала албайт, анан ирин чыгат. Катаганда жарылып калат. Ириңдеп дагы турабы? Ириңдебем кетет. Ириңин жарбаса лукул дагы ооруйт, ириңдейт. Колдо дагы, буттары дагы. Ошол элден баарын айтсам, элден кайрылып тургандай. Урматтуу элим, сиздерден жардам сурайм. Мына ооруну ким билет, ким көргөн, элдик дарыгер же табыптарды билсе, кабарлап койсоңор ошо эмеге. 3 жашымда чыккан ушу жара. Азыр 25-ке толдум. Дегенде уже баста калайм. Азыр эми достор үйлөнүп атат. Анан балалуу болуп калышты алды. Ошо досторундай басса дейсиң. Тегеле эч кимдин баласы оорубасын. Дүйнөдө эч бир бала, эне баласын деп карабасын экен. 3 жашынан ушундай болгон ушу балам. Кыйналат, кээ бир күнү таң аппагаткыча уктабайт. Таң аппагаткыча уктабай чыгат. Кээ бир күндөрү кытышып. Эми өзүбүздүн алыбыз жеткен жерге чейин көрүндүк. Анан жакшы ушундай профессорлорго, чет мамлекеттерге алыбыз жеткен жок. Күчүбүз атасынан 4 жашында эле ажырап калган. Экөөбүз барбаган жерибиз калбады. Табыптарга бардык, Бишкекке чейин бардык. Жылдап жаттык Бишкекте. Айыктырам дегенден. Эми достор үйлөнсө, жүрөгүм ыйдайт, жүрөгүм сыздайт. Ушу балам кем болуп калды, кем болбогондо достор менен барат эле. Эми кыргыз элимин кайрымдуу адамдары болсо, ушу балам айыгып кетсе, достору менен жүрсө деп Кудайдан 1000 жолу тилейм. Бизден кайтпаса Кудайдан калсын. Балам дагы достору сыяктуу болуп, ойноп калса 1000 жолу ыраазы болот элем. Эч бир эненин баласы болуп, түндөлөр уктап алганда 1000 жолу ыйлайм. Кудай айгандай балам ушундай болуп калды. Ушундай болуп тумай койсом, балам ошо жагынан айта элем. Достору менен балам ойноп калса экен. Кыргыз элим ушундай бардыр профессорлор, башка мамлекетте деле бардыр ушуну айыктыра тургандар. Ушу жардам берип, ушундай ушул жерде бар экен деп жардам кылсаңар, колуңарды чоссоңор, билген инсандар. Рахмат айтып, алдын ала 1000 жолу рахмат айтам. Саламатсыңар, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Мелис Маматов. Президент Сооронбай Жээнбековго жакын үй бүлөлөрдү сындаган жарандар СИЗО-1ге камалып, ал жерде сабалып жаткандыгын угуп да көрүп да жүрөбүз. Жакында эле президент Жээнбековдун кудасын сындаган Даниэль Ажиев аттуу жаран СИЗО-1ге камалды. Ал жерде сабалды. Президент Жээнбековго
Жакын деп аталган Райым Матраимовдун да былыктарын айтып чыккан жаран Эмиль Кимсанов ал дагы СИЗО 1ге камалып, аяосуз сабалып жаткандыгын бардыгыбыз видеосун көрдүк. Бул деген мамлекеттик органдар мамлекеттик масштабта президент Сооронбай Жээнбековго жакын үй бүлө кландарды коргоп жатат дегенди түшүндүрөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун дагы коррупция менен күрөшүүдөгү позициясын так байкай алдык. Буга чейинки билдирүүмдө президент Жээнбековдун эл аралык мамилелерде өлкөбүздүн аброюн Африканын деңгээлине түшүргөндүгүн айтып берген болчумун. Бүгүн болсо президент Сооронбай Жээнбековдун кезиндеги соттук, укуктук реформалар тууралуу сөз кылам. Соттордун бардыгын президент Жээнбеков кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот. Бул деген соттордун бардыгы президенттен көз каранды экендигин көрсөтүп турат. Бийликтин саясий атаандаштарын дагы куугунтуктоодо соттор эң негизги ролду аткарышат. Саясий соттук процесстер бир нече өтүп жатат. Саясий соттук процесстин жөнөкөй соттук процесстен бир нече айырмасы бар. Эң эле негизгиси саясий соттук процессте учурда бийликтин өкүлдөрү таптакыр катышпайт. Чыккан чечимдердин негизинде мамлекетке келген зыяндын бир дагы пайызы өндүрүлбөйт. Ошол себептен учурда чыгып жаткан ТЭЦ боюнча, тарых музейи боюнча жана башка саясий процесстердин чечимдери толугу менен адилеттүү болду деп айтуудан алысмын. Сооронбай Шариповичтин учурунда соттук реформа болушу мүмкүнбү деген суроо жаралат. Сооронбай Шариповичтин учурунда соттук реформа мүмкүн эмес. Эмне себептен? Эгер көз карандысыз мыйзамдын негизинде иш алып бара турган соттор пайда болуп калса, аларда биринчи эле кезекте Жээнбековго жана анын жанындагы үй бүлө кландарга суроо пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен соттук укуктук реформанын алдыга жылышына бул бийликтин күчтөрү кызыктар эмес. Элде жалгыз гана үмүт бар. Бул күздө болчу парламентке шайлоо. Ушул шайлоого бийликтин партияларын өткөрбөйлү. Бийликтин партиялары учурда 5. Биринчиси Биримдик, экинчиси Мекеним Кыргызстан, үчүнчүсү Замандаш, төртүнчүсү Канат Исаевдин Кыргызстан партиясы жана 5-си Төрөбаевдин Өнүгүү Прогресс партиясы. Бул партиялар башка да партияларга биригиши мүмкүн, бирок андан заты дагы аты да өзгөрбөйт. Булар бийликтин партиялары бойдон калат. Ошол себептен күздө болчу парламенттик шайлоодо бийликтин партияларын өткөрбөйлү. Бул менин жаранды ой пикирим. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бардыгыбызда ийгилик болсун.